3-4 gün burun pazarga barıp kaldım. Tün ele günümdük. Başka piyasalar. Biröөнүн кемчилигин издебейм, бирок ушундай таң калдым, бир чети күлдүм да. İçimden да. İçinizden iyi? Шылдыңдаган жок. Ушундай жанталашып албаптыр да бир азыр тыныч. Ошо аксиженди айтып коесуздарбы? Мисалы мен акчам деле бар болчу, мен 2 мешок карточка алгангачы, бирок мен 1,5 килограмм карточка алдым, 1,5 килограмм пияз алдым, 1,5 килограмм сабыз алдым. Рахмат. Рахмат. Эми урматтуу бир туугандар, чындыгында жанагы көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз бекерин айтылган эмес да. Күн көрбөгөн күн көрсө күндүзү чырак үйгүзөт. Көрбөгөндүн көргөнү курусун деген ушул Кудайым ынсап берсин. Ынсапсыздык бул деген. Апарып үйгө апарып аны чиритип алып, башка кылып, курт жедирип алып, андан кийин таң калам макул 2 кабын алдың сен. 2 кабын 2 айга жетсин 10 балаң менен. Анан эми калган ачка өлүп калса кыргыздардын бардыгы. Анан сен өзүң коколой башы менен калып калсаң, ошентип калып калган кимге кереги бар, урматтуу бир тууганым? Эл менен көргөн улуу. Келгиле, жакшы той болсо баарыбыз бир бийикте бололук. Кыйынчылык болсо баары бир чуңкурда бололук. Бардыгыбыз бирге болуп, бирибиз аяй турган болсо, Кудай таалам иншалла бардыгыбызга жакшылык берет. Бул көз көп топурак эле тоет. Ошондуктан ынсаптуу бололук дагы, ошол ысырап кылбай турган бололук. Жанагы нан ташталып аткандагысы, башка болуп атканы бардыгы мына ушундай. Азыр Кудай таалам караңыз, бизге сабак берип койду. Урматтуу эл деди, көчөгө чыкпай койсоң деле, тойго барбай койсоң деле, күнүгө чайканан аш жебей койсоң деле, магазинди кыдырбай койсоң деле, үйдө отурсаң деле күн өтө берет. Кудайга жалын, Кудайга сыйын, Кудайдын эсте, зикир кыл, анан телефон деп барын жанагыдай куйрук карматпай кеттиңер элең, телефон да түгөндү, жаңылык да түгөндү. Эми урушуп эле калдык баарыбыз, эми телефонду таштап үй бүлө мүчөлөрү бириң менен бир тиктешип отургула. Ой, ата-энем жакшы экен, апам жакшы турбайбы? Менин 5 балам, 6 балам бар турбайбы? Биз бир тууган турбайбызбы? Деген сезимдер келет, урматтуу бир тууганым, келгиле. Телефондордун бардыгын өчүрүп, анын чакан түбүнө таштап, үстүнөн суу куюп деп айтпайм албетте. Андан кийин тамак ичкенде 3 маал тамакты чогуу бир туугандар ата-эне менен чогуу иче турган болсок, дагы махабат, дагы сүйүү болот. Анан жанагыдай карантин дагы бүтөт. Кудай үчүн бул күндөр дагы бүтөт. Ошондо дагы ушундай ынтымак абал, ушундай бирге болгон абалды, мындай бир жандуу болгон, сүйүү менен болгон абалды сактап калган аракетинде болсок, Кудайым баарыбызга жакшылык берет. Эми адам көрбөгөн душманы, билбеген душманы, көрбөй турабыз, билбей турабыз, урматтуу бир тууганым, көрүп алдык. Эми ошентип ынтымак боло турган болсок, тойлорго эмес, үй бүлөгө алып келсек, үйдө тамак жесек, чайхананын тамагынан дагы үйдөгү тамак таттуу, балдар менен жеген андан дагы таттуу экендигин биле турган болсок, урматтуу бир тууганым, бул жакшы. Демек, үйдө турсак деле күн өтөт деген сөз, урматтуу бир тууганым. Айша энебиз пайгамбарыбыздан сурайт. Адамдар күнөөкөр болуп, адамдар Кудайды тааныбай, адамдар казинону көздөп, концертти көздөп, бирок мечитти көздөп барбай койгон учурда асмандан Кудайым бале түшүргөн болсо, ошондо ошолордун арасындагы сакалдары бар жакшынакай болгон аалымдарды, молдолор, дааватчыларды калтырып, калаганын алып кетеби, же болбосо оптом эле бардыгын алып эле азап калып жок кылып коебу десе, жок, бардыгы шыпырып алып кетет деди. Ошолорго бале түшөт, бале түшкөндө арасындагы эшен болгон, таква болгон, жанагы олия болуп аткандардын бардыгы жапырт кошуп алып кетет деди. Аларды кеп калтырып койбойт деди. Анан кыяматка барганда ниеттерине жараша кайра тирилтилет деп айтты. Эгерде ниетинде ошолорго аракет кылуу болуп, ошолорго даават кылып, тигилер жакшы болбой аткан болсо, анда ниетинде аракет кылуу болсо, бул анда ошого жараша жакшы жака бара берет. Бирок ниетинде өзү окуп, төргө чыгып, сүркүлдөп, Куран окуп эле, сен акыл айтып, бирок даават айтпай турган, адамдарды оңдоо жок боло турган болсо, анда ошолор менен тозокко биротоло кете берет. Анткени даже ниетинде дагы ошолорду оңдоо деген жок, урматтуу бир тууганым. Булардын бардыгы ошол биздин акыйкат жолго түшпөгөндүгүбүз, адилеттүү болбогондугубуз, уурулуктун, жалгандын күч алуусу, адам түндө сурдап, күндүз ак ниет болуп көрүнүүсү, айткан сөзү менен кылган иши дал келбөөсү, эркек аял болсун бузукулукка, сойкулукка ооп кетүүбүз, сүткорчулукка кирип кетүүбүз, арактардын кадимгидей макталып калуусу, шарият буйруган абийирлүү кийимдер кийилбестен абийирсиз кийимге өтүп кетүүнүн бардыгынын натыйжасы мына ушул чындыгында. Урматтуу бир тууганым, чындыгында ошол коромжу, ысырапкерчилик, Кудайга жакпаган иштердин болуусу жеке эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй ааламда ушундай бир жамандыктын орнуп алгандыгынан жер эне көтөрө албай силкинди деп айтсак туура болот, урматтуу бир тууганым.
жерине өзүн бошотуп койду. Эми бул дегенде мындай бир көркөмдүк менен айтып атабыз. Тагыраак айтканда Кудай Таалам бир силки бардыкты үйгө тыгып, керек болсо бардыгын көргө тыгып, бардыгын заматта жок кылып коюш Кудайдын колундагы бир заматтагы иш. Анан чала сабаттар чыгып алып аны муну сүйлөбөш керек. Адамзат адамгерчиликтен кеткенде, адамзат адам кейпинен кеткенде, жана Айтматовдун кыяматы мына ушул, урматтуу бир тууганым. Кыямат сөз заман токтоп калбайт. Балким адамдын башына келген кыямат. Же болбосо Калашниковдун жанагы Чыңгызханда каар заман дегенде каар заман, анан жыйынтыгында кыямат, мына ушул кыямат болуп турат, урматтуу бир тууганым. Көчөгө чыга албасаң, бир тууган менен учураша албасаң, мисал үчүн мечит айтпай эле кое тура, андан башка маселе, мисал үчүн урматтуу бир тууганым, каалаганда жей албасаң, баарыны талашып ала турган болсоң, бир тууган катташа албай калсаң, чыга албай кире албай кала турган болсоң, көчөлөр эң калбаса, мына Алматынын абасы 3 эсе таза болуп кетти, урматтуу бир тууган. Абасы анткени машина жүрбөгөндөн, от жагылбагандан башка болбогон себептерден. Демек, урматтуу бир тууганым, биздин кыяматыбыз мына ушул келип турат. Ушундан аман эсен өтүшүбүз керек. Кыяматтын бардык Айтматов көтөргөн кыямат маселеси дагы, жеке эле өзүбүздүн жеке кыяматыбыз да, урматтуу бир тууганым, мына ошол Кудайды бизге көрсөтүп берген акыйкат жолунан, ак жолунан четтеп кеткендигибизде турат. Мунун баары жөндөн эмес. Адамзат кулагың ачкының, мындан дагы оор күн келет. Ошол күнгө барганда мындан дагы жаман болот. Бүгүн бир тууганды бир тууган көрө албай калды. Кой мага жугасын деп кол бере албай калды. Албетте колуңду барып бер деген жерибиз жок. Жок, колуң кайра мына ошого менен тазала деп айтты, урматтуу бир тууганым. Бирок айта турган нерсе мындай кыямат бизге эскертүү, адамзат этиет бол деген маани, урматтуу бир тууганым. Ошондон урматтуу бир туугандар, жанагыдай бир азап, Аллахтын аскери дегенди кээ бир адамдар, Аллах Таала ырайымдуу болсо эмне үчүн азап берет деген туура эмес түшүнүктү айтып жүрүшат. Анткени Кудайым буйрук берип аткар деди. Аткарбай койсо, адамдар бузукулук кылса, адамдар уурулук кылса, адамдар жалган сүйлөсө, адамдар кара өзгөй болсо, адамдар башка бирөөнүн акысын жесе, мамлекеттин акысын жесе, кара өзгөйлүк кылса, адамдар акыйкатты сүйлөбөй турган болсо, анда аларга Кудай Таалам өзүнүн каарын жиберет, урматтуу бир тууганым. Мына ошол каар, мына ошол Аллахтын азабы. Анткени Аллах өзү азап бербейт баштатан. Аллах Таала мөөнөт берет. Аллах Таала акыйкаттын жолун айтып берет. Аллах Таала акыйкатка түшкөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошого карабастан тетирип баскан болсо, анда Кудай Таалам өзүнүн азабын жиберет.